Саламатсыңарбы? Биздин бүгүнкү жаңы темабыз төрт бурчтуктар. Төрт бурчтуктун ички бурчтардын суммасы альфа, бета, гамма, анан с бурчтарын кошсок, бизге 360 градус чыгат. Ошол эле могу эрежени пайдаланып туруп эле x таап койсоңор болот. Муну өзүңөр таап койгула. Демек, төрт бурчту кошкондо жалпы 360 градус чыгыш керек. Кийинки темабыз болсо параллелограммдар. Төрт бурчтуктун бир түрү параллелограмм. Параллелограммда деген мындай болот. Карама-каршы жактары барабар параллелограмм болуш үчүн. Барабар болуш керек, анан параллель болуш керек. Булар кесилбейт канча сызсак да. Мына могу жактан дагы А, Д дагы, Б, С булар экөө бири-бирине параллель жана барабар. Дагы өзгөчө бурчтар боюнча касиеттери бар. Бул жакка карап кетебиз азыр. Бурчтар боюнча карама-каршы бурчтар барабар болот параллелограммда деген карама-каршы бурчтары барабар. Могу жерибиз если 40 градус болсо, бул жагыбыз дагы 40 градус болот. Мына карама-каршы бурчтар барабар. Кошуна бурчтары кошкондо параллелограммда 180 градус болуш керек. Бияк 40 боло турган болсо, мунубуз деген анда 140 градус болуш керек. Мына кошуна бурч. Кошуна кошкон 140 чыгыш керек. Демек 180 чыгыш керек. Бул 140 болуп атат. Карама-каршы бурчтар барабар деп айттык жаңы эле. Бул A'быз 140 боло турган болсо, анда С деле 140 градус болот.